Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Алгач бүгүнкү программанын негизги мазмуну менен таанышып алыңыздар. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Россиянын Кыргызстандагы элчисин кабыл алды. Социал-демократтардын иши сот жабырлануучуларга 12 миллион сом өндүрүп берүү чечимин чыгарды. Ош шаарынын алыс каймактарынын бири болгон Кеңсай конушунда 14 жылдан бери чечилбей келген таза суу маселеси чечилет. Олардың бүт барын чакырып, уже отзывать етіп, тоқтон барын жокко чыгарыш керек. Сунуш бериңиздер, түшүндүңүздөрбү? Урматтуу мекендештер, Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Жаңы келгендерге турак жайга каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, ошондой эле эмгек келишими, медициналык китепче, ИНН, СИНИЛС, ДМС, паспорт котору, кара тизмеден текшеребиз, айыппул, базадан текшерүү жана да Вайлберске керектүү документтерди даярдап беребиз. Биздин дарек метро Павлецкая. Байланыш үчүн +7 977 736 15 87 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Сиздерге кызмат көрсөткөн адис Ажакбар жигитибиз. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Россиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакуновду кабыл алды. Бул тууралуу күч структураларындагы маалымат булактар кабарлады. Ага жолугушууда жалданмачылык беренеси боюнча шектелип кармалгандар, анын ичинде Русский дом уюмунун оштогу кызматкерлери боюнча кеп болгон. Ишенимдүү булактар билдиргендей, тергөө камалгандардын баш коргоо чарасын үй камагына өзгөртүү мүмкүн деп тапкан. Эске салсак, буга чейин Россотрудничествонун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Наталья Секерина жана дагы 3 адам жалданмачылык беренеси боюнча айыпталып кармалганы кабарланган. Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксеверге Бишкектин Свердлов райондук соту чыгарган өкүм тууралуу маалымат берди. Ага ылайык үчөө тең кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык, 196 беренеси шайлоочулардын добуштарын сатып алуу жана 197 беренеси шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылдык пробация менен сот залынан бошотулган. Сот андан тышкары алардын мүлкүн конфискация кылды. Ошондой эле Темирлан Султанбековду, Ирина Карамушкинаны жана Роза Түрксеверди эки жабырлануучуга Нуржигит Туралиевге 8 миллион 510 миң сом, Анарбек Катагановго 4 миллион 290 миң сом төлөп берүү чечимин чыгарды. Экөө тең 2024 жылы ноябрь айында Бишкек шаардык кеңешинде өткөн шайлоого Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен катышкан. Темирлан Султанбеков мындай чечимге макул эмес экенин билдирип, кийинки инстанцияга кайрыларын айтты. Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер 2024 жылы ноябрь айында кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен шек саналып кармалган. Кийин аларга алдамчылык боюнча да айып коюлган. Акыйкатчы институту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында жаткан адамдардын укуктарынын сакталышына мониторинг жүргүзүп, жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулу менен да жолугушту. Мекеменин маалыматына ылайык, Тилекмат Кудайберген уулу менен бирге камерада дагы 2 эркек киши жатат. Камактагылар карбош шарттарга жана кызматкерлерге нааразычылыгы жок экенин билдиришкен. Активистке кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен айып тагылган. УКМК 19 апрелде Тилекмат Кудайберген уулу Бириккен Араб Эмираттарынан кармалып Кыргызстанга жеткирилгенин кабарлаган. Атайын кызмат ал конституциялык түзүлүүгө каршы бир катар оор кылмыштарды жасаган деп шек саналып жатканын жана эл аралык издөөдө болгонун билдирген. 21 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту аны 19 майга чейин камакка алган. Кумтөр Gold компания Java акционердик коомунун жетекчиси Бузурман Субанов Кумтөр кенинин 2024 жылы 12 тонна 509 килограмм алтын алуу пландалып, жыйынтыгында 12 тонна 552 килограмм алтын өндүрүлгөнүн билдирди. Сатылган алтындан 989,1 миллион доллар түшкөн. Бул тууралуу ал Кыргыз алтын ачык акционердик коомуна Кумтөр ишканасынын өткөн жылдагы ишмердиги тууралуу маалымат берип жатып айтты. Кыргыз алтын отурумда Кумтөрдүн отчетун кабыл алды. План боюнча таза киреше 186,8 миллион долларды белгиленсе, иш жүзүндө 397,4 миллион долларды түздү, деди Бузурман Субанов. Кумтөр 2023 жылы Кумтөр кенинен 14 тонна алтын өндүрүү планын коюп, соңунда 13 тонна 567 килограмм алтын алган.
Кыргыз өкмөтү 2021 май айында канадалык Centera Gold компаниясы иштеткен кумтөркенин башкарууну өз колуна алып, узак талаш тартыштан кийин 2022 апрелинде аны толук өткөрүп алган. Кыргызстан Centera Gold'ко акцияларынын 26%-ын өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Кыргыз Алтын ачык акционердик коому кумтөр компаниясынын жалгыз акционери жана 100% акциясына ээлик кылат. Куланак КЭСи 2026 жылы ишке берилерин энергетика министрлигинен билдиришип, кубаттуулугу 100 мегаватт экенин айтышты. Нарын дарыясындагы станция жыл сайын 450 миллион киловатт саатка чейин электр энергиясын иштеп чыкмакчы. Бул электр кубатына болгон ички керектөөнүн бир бөлүгүн канааттандырууга, Каса Миң долбоорунун алкагында экспорттук милдеттенмелерди аткаруу үчүн кошумча кубаттуулук түзүүгө жардам берет деп жазылган маалыматта. Долбоор жалпысынан 124 миллион долларга бааланып, Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду анын 44 миллион долларын каржылаган. КЭС электр энергиясынын тартыштыгын 18%га кыскартаары айтылган. Ош шаарынын алыскы аймактарынын бири болгон Кеңсай конушунда 14 жылдан бери таза суу маселеси чечилбей келген. Бул көйгөй жашоочулар тарабынан бир канча жолу көтөрүлүп келген. Эми шаар мэринин тапшырмасына ылайык аймакты таза суу менен камсыз кылуу иштери башталды. Анда жерлер казылып, суу түтүктөрүн орнотуу иштери аткарылууда. Ош шаарынын Кеңсай конушунда таза суу негизги көйгөйлөрдүн бири. Маселе көп жылдардан бери айтылып чечилбей келет. Аталган конушта 5 жылдан бери жашаган Ранохан Убайдиллаева үйүнүн алдына суу кампасын куруп алган. Ага сууну сатып алып толтурат. Айрым учурда суу таппай калган күндөрү да болоорун айткан каарманы суу маселеси толук чечилсе жакшы болот эле дейт. Бизге суу келгени жакшы эле да. Таза суудан айтып атпайм, кыйналдык да бизче. Суу жок, баягы канистрлерге суу ташыйбыз. Ана мынантип неме кылып алганбыз, кудукча кылып алганбыз. Кудукка суу, таза суу турбайт экен буда. Доңуз кумурска бар жок түшүп кетет экен. Иши баягы чиркей толуп калат экен. Мына мусорго жакын болгон үчүн мусордун жыты келет бизге. Ош шаарынын аймагына караштуу Кеңсай конушу түзүлгөндөн баштап таза суу көйгөйү чечилбей келет. Бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу. Буга чейин Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтарбаев аталган конуштун жашоочулар менен жолугуп, алардын айткан талабын аткарып, таза суу чыгарып берүүнү убадалаган. Бүгүнкү күндө аталган таза суунун курулуш иштери башталды. Ушул тапта конушту таза суу менен камсыз кылуу иштери башталган. Анда 10го жакын жумушчу жана 2 атайын техника иштеп жатат. Жерлер казылып, суу түтүктөрү орнотулууда. Аталган конушка жалпы 14 чарчы метрден таза суу тартылып барат. Анда суу түтүктөрүнүн сапатына көңүл бурулуп, калыңдыгы 355-400 диаметрге барабар болот. Мына кирпичныйдан круговойдо насосный бар, ошол жерге чейин 400 диаметри 400 мм, 40 сантиметр, толщинасы где-то 4 мм. 4 мм. Нарагына 2 нитка кеткен, 355-тен онун калыңдыгы 3-2 мм. Экинчи насосныйдан участок резервуарга чейин 355 бир нитка, 281 нитка. Олар дагы 3,20, беркинки 3 мм калыңдыгы турбанын стенкасынын. Буга чейин Кеңсай массивиндеги көйгөйлөрдү чечүү үчүн миллиондогон каражаттар бөлүнгөн. Анда 2012 жылдан 2017 жылдар аралыгында республикалык бюджеттен 860 миллион сом ажыратылган. Ага конуштагы суу, электр жарыгы, жолдорду салуу иштери башталып, бирок курулуш аягына чыкпай токтоп калган. Ошол бардык жумуштардан биз азыздан башталды. Мисалы үчүн таза суу деп атасын, таза суу боюнча 208 миллион акчалык проектиге бул участок резервуар деп коет, ошол жерге чейин эле жете турган акча. Ошонун 85 миллион акчасын алган. 45 миллион сомдук иш аткарган. Азыр бизден 40 миллион сомдой карыз болуп турат. Азыр бүгүн ишти кайрадан баштап, жандандырып, башташты иштеп атышат, ошо карызын жоюп, анан ошо таза суунун ошо биринчи өчүрт деп коет. Ошол жерге чейин куруп берүү ишин баштады. 17 жылдан бери вообще токтотулган. 14 жылы башталган ошол маалда. Ошол бар жогу болуп, көз дирекция тарабынан башталып, 17 жыл, 3 жыл каржыланды. 17 жылдын ноябрынан баштап каржылоо маселеси совсем токтогон. Ушуга чейин бир тыйын акча берилек, дагы берилек, бөлүнө элек ал жака.
Буга чейин шаар мэри Жеңишбек Токторбаев жергиликтүү жашоочулар менен жеринде жолугуп көчмө жыйын өткөргөн, анда конуштагы берилген жер тилкелер кайрадан текшериле турганын айткан. Ага катар калкты таза суу менен камсыз кылуу иштерин тездетүүнү да тапшырган эле. Жаңы конушту татынакай оңдоп коюш ошол биздин мэриянын жумушу болуп калат. Раскулачылык эле бири-биринен участок алып кете берсе анда кандай? Анда мыйзам деген болуш керек, тартип деген болуш керек. Мыйзам иштеш керек, тартип иштеш керек. Олардың бүт барын чакырып, уже отзывать этип, токтон барын жокко чыгарыш керек. Сунуш бергилиңиздер, түшүндүңүздөрбү? Белгилей кетсек, Кеңсай конушу буга чейин Айыл чарба багытындагы жер болгон. 2010 жылдары трансформацияга берилген. Конуш жалпы 1624 гектар болсо, анын 500 гектары шаардын аймагына карайт. Толбой Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Бишкек-Ош унаа жолундагы туннелдерден өтүү үчүн төлөнүүчү акыдан кызматтык унаалары бошотулат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымгалиев кол койгон токтом Эркинтоо гезитине жарыяланды. Агалайык эми тез жардамды милициянын, улуттук коопсуздук комитетинин, улуттук банктын жарандык коргонуу жаатындагы коргоо маселелерин тескеген энергетика чөйрөсүндөгү өкүлдөрдүн майыптыгы барлар башкарган, гуманитардык жүктү ташыган жана айыл чарба өндүмдөрүн ташыган унаалар ак төлөбөйт. Айта кетсек, учурда туннелдер үчүн жеңил унаалардан 50 сом, жүк ташуучу унаалардан 100 сом алынат. Төлөмдөр Бишкек-Ош унаа жолундагы Сосновка жана Каракөл постору аркылуу жүргүзүлүп келет. Сүлүктүү шаарында 2 ири көмүр кени ачылат. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, U-Link Group ЖЧКсынын көмүр кени ушул жылдын аягына ачылуусу күтүлүүдө. Ишкана жылына 1 миллион тонна көмүр өндүрүү пландалып жатат. Көмүр кенин ишке киргизүү үчүн керектелүүчү акча каражаты 40 миллион долларды түзөт. Учурда 5 миллион АКШ доллары жумшалган. Ал эми экинчи көмүр кенин Мурас 1 ЖЧК ачат. Анын кубаттуулугу жылына 800 тонна. Учурда ишкананын курулушуна 9 миллион сом жумшалган. Жалпы керектелүүчү акча каражаты 11,2 миллион сомду түзөт. Ишкананы жыл аягына чейин пайдаланууга берүү пландалган. Белгилей кетсек, 2025 жылдын аягына чейин облуста 13 ири өнөр жай ишканасын ачуу пландалган. Ош шаарындагы Төлөйкөн аймактык башкармалыгына 60 орунга ылайыкташкан Аалам Нуру атындагы бала бакча пайдаланууга берилди. Анда балдар 3 тайпага бөлүнүп тарбияланат. Долбоордун жалпы сметалык баасы 36 миллион сомго бааланып, каражат республикалык бюджеттен бөлүнүп берилген. Бүгүнкү Ош шаарындагы жаңы 60 орундуу Аалам Нуру бала бакчанын ачылышына кош келиңиздер. Ош шаарындагы Төлөйкөн аймактык башкармалыгында заманбап шартта курулган Аалам Нуру бала бакчасы пайдаланууга берилди. Бакча 60 орунга ылайыкталган, анда балдар 3 тайпага бөлүнүп тарбияланат. Буга чейин аталган аймакта бала бакчага муктаждык корч болуп келген. Бүгүн эң чоң кубанычтуу күн Төлөйкөн элине. Себеби буга дейин биз өтө муктаж болуп жүргөнбүз. Бул жерде жарандар балдарын шаар жерине сүдүрөп, алып барып садиктерге өтө кыйнал иш болгон да. Эл көп үчүн көбөйдү, эми население көбөйдү, жаңы турмуш айылыбыз бар эле, жаңы айыл. Ал жерде өтө көп эле болчу. Эми бүгүнкү күн кубаныч күн болуп турат Төлөйкөн элине. Жаңы садигибиз ачылып, мынтип жаркырап, өтө сонун жакшы салынып, заманбап болуп салынган садигибиз. Кабаттуу бала бакчанын курулушу 2021 жылы башталып 4 жылга созулган. Долбоордун жалпы сметалык баасы 36 миллион сомго бааланып, каражат республикалык бюджеттен бөлүнүп берилген. Анда бала бакча заманбап шартта курулуп бүтүрүлгөн. Ушул тапта мекемеде жалпы 10го жакын кызматкер эмгектенет. Мекемеге балдарды кабыл алуу электрондук тизме менен жүргөн. Негизинен бул бала бакчабыз 3 тайпага ылайыкташтырылып, 60 орундуу болуп салынган. Бул заманбап шарттары менен 3 тарбиячы, 3 тарбиячынын жардамчысы, 2 ашпозчу, 1 медайым болуп, ушинтип штатты түзүп отурабыз. Эртеңден баштап электрондук балдарды кабыл алганбыз, балдарды бакчага кабыл алабыз. Мындан сырткары бул жылы Ош шаарында 3 мектеп, 2 бала бакча пайдаланууга берилет. Учурда алардын курулуш иштери жүрүп жатыптыр. Азыркы учурда бизде ушул бакча бүткөрүлүп берилди. Эми интернет берилет жакында. Анан жаңыдан АТРден кошулган аймактарда 2 мектеп бүтүп атат. Ал жакта да бир садик дагы бар.
Эми ушулардын бар жогу быйылкы жылга пландаштырылган, Кудай кааласа азыр экөө бүтүп алдында турат, но майдын аягына чейин экөө тең берилет деп күтүп атабыз. Ош шаарында бала бакча тартыштыгы маселеси корч, жалпы 69 бала бакча бар. Азирет Байыш уулу, Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Быйыл элден чогулган битир садаканын суммасы 6 миллион 487 миң 276,4 сомду түздү. Мындай маалыматты Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы таратты. Мекеме билдиргенде битир садака арыз менен кайрылган жаранга 3 категорияда таркатылган. Жетим калган 85 адамга 10 миң сомдон, оорлуу 399 кишиге 7 миң сомдон, муктаж 296 кишиге 5 миң сомдон берилди. Жалпы суммасы 5 миллион 123 миң сом таркатылды. Калган сумма муфтияттын курамындагы диний окуу жайларга таркатылып берилгенин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башкы бухгалтери Толкунбек Ажы Жуманов билдирди. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.